Саламатсыздарбы, биз бүгүн ошо курут менен нуганы жасап атабыз. Бизде жапон эксперт Япониядан келип, бизде ушуну үйрөттү курут менен. Эми болсо эмне колдонобуз? Бул бал 200 грамм, сахар 125 грамм, курут 240 грамм, бир жумуртканын белогун колдонобуз. Анан болсо 30 грамм болсо кара өрүк. Ушуну баарын башында балды алабыз, 200 граммды эритебиз. Эритип, аралаштырып, асты күйүп кетпеш үчүн аралаштырып турабыз аябай катуу. Кийинден кийин бал, сахар кошобуз 125 грамм. Кошкондон кийин сахарда эриш керек. Сахар эрип бүткөндөн кийин жумуртканын белогуну миксер менен. Бул эмне менен аралашып атат? Бал менен сахар. Бал менен сахар, Бүткөндөн кийин жумуртканын белогуну миксер менен взбивать этебиз. Взбивать эткөндө аппакай болуп чыгат. Взбивать өтүп бүткөндөн кийин мындай болуп калат. Как раз пена. Буну пенаны анан кошкондо буну взбивать өтүп туруп сахар менен балды эриттик. Эриткенден кийин буну кошуп, буну 3кө бөлүп кошобуз. 3кө бөлүп кошкондо аралаштырып кошобуз да. Биринчини кошкондо полностью аралаштырып бүткөндөн кийин экинчи бөлүмүнү кошобуз, анан үчүнчү бөлүмүнү кошобуз. Бүт аралашып бүткөндөн кийин. Аралаштырып, эми сала беребиз, 3кө бөлүп. Бир кашык салабыз. Кайнатабыз, аралаштырып бүткөндөн кийин курут менен кара өрүктү кошобуз. Буларды дагы майдалап кошосуздар. Буларды дагы кара өрүктү кичинекей кесип туруп, курут биздики чоң болуп атпайбы? Негизи кичинекей куруттарды да колдонсо болот. Курутту болсо 240 грамм, кара өрүктү болсо 30 грамм. Кошуп туруп эми алды бул группа бүтүп атат. Азыр болсо бул нуганын каттуулугун текшерип атабыз. Каттуулугун кантип текшерет? Могу ысыкты муздак стакан сууга салып туруп, анан муздагандан кийин кармап көрсөңөр, каттуу болгондон кийин, бул уже каттуу болду. Каттуу болгондон кийин курут менен кара өрүктү салып туруп, бачым аралаштырыш керек. Неге бачым аралаштырыш керек? Бул катып калат, бат эле. Жок. Анан мондай формага куябыз, катыш керек. Биз башкача вариантта жасайлы дедик. Буну жөн эле кагазга орап туруп, тоголок кылып көрөйлү дедик. Тоголок кылып оройбуз. Siz ece kolunuzla men alıp turup, mınday jayıp koyup orayı. Рулетте поройсуң. Марокко смачалка. Марокко койң башка. Мындай эле жайып коюп, ушул жерге эле 4 бурчтук болуп туруп. Болот, ушунчалык. Калыңдыгы ушунчалык болот. Жөндөп түздөп туруп. Бышырып бүткөндөн кийин мондай формага койдук. Койгандан кийин буну холодильникке койдук. Канча убакыт коебуз? Койгондон кийин где-то 1 саатка жакын убакыт өттү. Бул катып калды. Азыр болсо буну чыгарып, кесип туруп жейбиз. Мисалы буну негизи болсо кескенде мындай форма кылып туруп кесип туруп
мындай конфета сыяктуу ошону упаковка кылып элдерге сатса болот. Биз азыр буну баарыбыз остип жеп көрөбүз, ошон үчүн кичинеден майда кесеребиз. Анын баарын тест кылып көрсөңөр болот. Плюс температурада еткечи мүмкүн дейсиз. Тосту деген чагып коюшпат эле куруттанчы. Процессинде жасап аткандачы. Даамы жакшы болуш. Бейшенбай экен. Даамын татып көрдүңүз да, кандай экен? Сиз алгач жеп көрүп атасыз биринчи жолу. Sonuna eкен. Kurutlukku geldi. Jana kara örüktükku geldi. Baldıkka giyişerek geldi. Birinci yıla kurutlukku geldi. Курут эми туздуу болот эмеспи? Бул конфет туздуу конфет болуп калатпы же таттуу эле болот бекен? Hem kanday da aytsam degi neme eкен да жана азыркы заманда ачуу таттуусу аралашкан салаттар чыгып калбады. Бул эми курутты өзүңөр билесиңер, витаминдер көп, кальций бар. А эми балда болсо, бал деле өтө пайдалуу бул ден соолукка. Жалпы канча убакытта жасалып бүтөт? Жалпы 1 сааттай кетет. Бүт даярдагандан кийин 1 сааттай кетет. Негизи эң көп кармаганы бул бал эритип, анан бүт ингредиенттерди курут менен кара өрүк кошулуп электе, каттуу болуш керек да, ошого бир 10-20 мүнөт кетип калат. Биз эми бул университетте группага бөлүнүп көрсөтүп атабыз, кантип жасашты. Бул группа жаңы эле бүттү. Эми алды бул группа бүтүп атат. Азыр болсо бул мыганын каттуулугун текшерип атабыз. Каттуулугун кантип текшерет? Могу ысыкты муздак стакан сууга салып туруп, анан муздагандан кийин кармап көрсөңөр, каттуу болгондон кийин, бул уже каттуу болду. Каттуу болгондон кийин курут менен кара өрүктү салып туруп, бачым аралаштырыш керек. Неге бачым аралаштырыш керек? Бул катып калат, бат эле. Жок. Анан мондай формага куябыз.